Булар 5-классты бүткөндө, 4-классты бүткөндө тандап алат да. Тандап алып анан кийин таң калып калдым. Эмнеге булар 1-класстан окутпайт? Экинчи эме ушундай болду да, шектенүү. Эмне үчүн булар 1-класстан окутпайт? Жөнөкөй мектептин баардыгы, илгери Совет учурунда деле, азыркы мектептерде деле дүйнөнүн баардык мектептери 1-класстан бала окутат да баланы. Эмне үчүн булар 5-класстан, 6-класстан алышат иши кылып? Деп таң калып калдым. Бул эмне деген методика? Бул билим берүүнүн кандай системасы бул? Баланы фундаментин тияктан куюш керек эле го. Деп анан бунда да кызыктай болуп калып, анан бир чогулуштан бир гезитке да чыкты. Анан чогулушта да айтып калдым, мурдагы жетекчиси ким эле, мен аны Фейсбукка да жазганмын. Жанагы Себатты көп жыл башкарды го түрк. Орхан Инанды. Орхан Инанды. Ал бир жолу мактанып калды гезитке жазып. Ошо 94-95 жылдары биз келгенде бир орунга 4-төн 5тен бала талапкер болор эле. Эсимде ушу 11-12 жыл болсо керек эле. Азыр бир орунубузга 10-11ден бала талапкер болот дейт. Мен ойлоп койдум. Дагы 3-чү ой пайда болду да. Демек бул 5-класска чейин окуса бала, анан барып тапшырса, демек жанагы отличниктер тапшырат да. Ошо 5ти бүткөн отличниктер тапшырат. Жөнөкөй балдар барбайт да, атасы деле апасы айтат да, сен могу мектепте эле окучу, Себатты эмне кыласың дейт да. Мен канча акча төлөйм аны дейт да. Анан значит, демек ошол отличниктердин ичинен отличниктерди тандап алып атат да. 10 отличник барса, ошо Орхан Инандынын сөзү боюнча айтканда 11 отличник барса, ошонун эң отличнигин тандап алат. Бул кандай методика? Демек андай болгондон кийин бул дүйнөдө кайсы жеринде олимпиада болсо утуп келиш керек болчу. Логика ошондой да өзү. 11 отличниктин ичинен эң мыкты отличник тандап алгандан кийин ал химия болобу, биология болобу, математика, физика болобу, кай жерде дүйнөнүн кай жеринде олимпиада болсо утуп келиш керек. Результат андай эмес, жыйынтык. Булар анча-мынча утуп келет. Бир жылда 2ден 3төн медаль алып келишет. Андай эмес да, 11 отличниктин эң отличнигин алып аткандан кийин бул башкача натыйжа бериш керек эле да. Илгери советтик мектептер, мисалы үчүн, мына мен өзүм интернатта окугам. Ошо түштүктө эң мыкты 3-4 мектеп бар эле. Шакафтар мектеп интернат, жатак мектеп биздин Кара Суу, анан Терешкова кыздар орто мектеп. Ушул төртөө бүткөндө биздин мисалы үчүн классташтарым 92-94% жогорку окуу жайларга көчтү. Айылдын мектептери 10-12-6% гана өтчү да жогорку окуу жайларга. Себатты ошол биздин жөнөкөй эле мектеп болчу да. Демек ошол далай олимпиадалардан утуп келчүбүз. Жыйынтык кандай? 2 менен 3 менен окуган балдар менен кошо окутуп, анан жанагындай результатка, натыйжага келип атат да биздин мектептер. Булар 11 отличниктин ичинен отличник тандап алат дагы, жыйынтык жок.